болду. Парктарды Юго парк. Бул парк Европанын эң чоң парктарынын бири. Кыргызстанда эң жакшы деген баа 5 болсо, Германияда десе 1 болгон эң жакшылардын бири. Yansımalı endi. Саламатсыздарбы? Подкасттын угармандары, экинчи сезондон баштап көрөрмандар. Саламатсыздар. Салам достор. Хош келдиң биздин подкастка. Азыр Эстен шаарындабыз, Германиянын. Анан эмнеге жатат? Айтпакчы жок. Бирок эч нерсе эмес. Алма жаныбызда жаңы конокко. Кантан көрдөктөр калдырдык. Биздин конок жөнүндө сөйлөшөбүз. Дастан Насирдинов, Кыргызстан Жалал облусунун Толсторо районунун Казарма айылында туулгам. Азыр Германиянын Фельбек деген шаарында жашайм. Келгениме 8 жыл болду. Ошол 8 жыл болот. Азыркы учурда мен Ауспун жашап повардын Ауспун болот. Мен бухгалтерияда 1 жыл иштеп кеткем. Жакпагандыктан кесибимди өзгөртүп кеттим. Дастан экөөбүз таанышканыбызга 2-3 жылдай болуп калды окшойт. Мурдакы эпизоддо так менен токтоп, так туган күнүнө чыгарганда сен ошо сенге барып консультацияга барсак, ошондон жолугушкан. Биринчи жолу ошол жактан жолугуп таанышсак. Анан Дастан аябай активдүү жакшы бала. Футболдун организовать этет, ал жөнүндө да чачпай сөйлөшөбүз. Мага кызыгуу ошол эме болуп атат да. Сени көбүнчө ошо футбол ойноп туруп, андан мурунку жагыңды бүткүлгөндө мисалы, мен айтып кеттим, мен аудитор ошол жөнүндө бир аз айтып кетсең, аудитор эмне үчүн андай кылышат эле? Мектепте каттанып калдым. Мектепте айырмачылыгы кандай? Балдар мушташат. Ошол жөнүндө бир аз аудиторду мисалы Кыргызстан менен салыштырмалуу. Кыргызстанда 11 класс болсо, 11 класска чейин болсо, Германияда 13 класска чейин болот. 10 классты бүткөндө, 12-13 классты бүткөндө ошондо окуучу өзүнүн университеттерге тапшырып, ошол жакта окуусун уланта алат. Меники 12 класска чейин окугандан кийин кесибимди эме тандап кеттим. Бухгалтерияда кесип тандап, 1 жыл иштеп ошол жакта окуп анан жакпай калгам. А эми мектептерде Кыргызстанда да эмес болом, илгери Кыргызстанда окуп жүргөндө балдар көбүнчө бөлүнүп урушуп жүрчү, мектеп менен мектеп. Бул жакта болсо эч ким тишпейт. Кыйынчылар да жагымдуу гана. Мисалы чет жактан келсе да сыйлап жардам беришет. Расизм жок. Окуган болду. Немис тилиме же Немис тилине мектептин өзүндө ал адамдын өзүнөн болот да, эгерде мен үчүн өтө деле кыйын деп айта албайм. Анткени немис тилин мындай жакшы өздөштүрүп алса, математикасы, башка сабактары оңойлуу болгондон жеңил болуп, жакшы ийгиликтүү аяктаган. Немис тилин сен кантип үйрөндүң? Немис тилин Мектептин ичинде эле жүрүп, же өзүнчө мен мурда Кыргызстанда жүргөндө кичине словарь, вокабуляр жаттап жүрчүмүн.
бияка дагы бюджет жакшы өздөштүрө алды. Анан абитур бар да. Эми Абитур деген бул ушунда мектеп бүтүп атканда бир экзамен. экзамен аттестат болсун. 11 бүткөн аттестат алып анан универге тапшырышат да. Бирок бизде мисалы мектепти бүткөндө бар аттестат бар. Бул жакта бар абитур бар. Албетте бул жактан сөзсүз баалар болот. Мисалы Кыргызстанда эң жакшы деген баа 5 болсо, Германияда тескерисинче 1 болуп калат. Эң жакшы баа деген 1, анан 2, 3, анан 6га чейин кетет да. Эгерде бул жактын аттестатында акыркы документинде 2 жолу 5 алып калса, анда тапшырылбай калат да. Окуусунан өтө албайт, анда 1 жыл окууга туура келет же окуудан чыгышат. Окуудан чыкканда анан эмеге көчөт. Техникумдарга, университетке тапшыра албай калганда мындай башкача жумуштар жүрөт. Ошону университетке тапшырбай, бухгалтерия окудум. Бухгалтерия мен үчүн кызыксыз болуп калды. Окуп жүргөндө теория кызык болуп, анан иште келгенде мен үчүн саясат, компьютердин алдында мындай эме болгондо көбүнчө фирмадан дагы роль ойноду го дейт да. Фирмадан өтө коллега менен жакшы деле болду. Негизи мен өзүм дагы 9 класстан баштап өзүм повар болуп келчүмүн. Ошондой эле ойлоп баштадым. Повар же автомеханик болсом деп. Анан дагы көптөгөн сунуштар, ойлор келип калды. Туугандар менен, эжелер менен. Повар болсоң, балким кийин Кыргызстанга келип калсаң деле иштеп кете аласың да, бияка келип ресторан ачып ал депчи. Жеке ишкер болсоң деп. Анан албетте ошол кесип тандадым. Эгерде бухгалтерия тарабында болгондо, только Германиянын закондору көбүнчө ошол жактарды окутат да. Анан ал билим менен мисалы Кыргызстанга барганда мындай дал келбей калат да, чет өлкөдө. Анан айтып өттүм, ресторан ачып аласың. Мисалы биякта повардын окуусун бүткөрсөң, ресторан ачканга болот. Күндө негизи албетте мындай жылдыздуу ресторандарда ача албайсың, бирок мындай кичинекей өзүңүз билгендей дөнөр ачса болот, же мындай өтө чоң жасагандар бар го дейт. Дастан тамак сонуз айтты. Энергиянын боюн бергенде чогулганбыз. Азыр ауыздың қандай бар? Қандай нерсе? Не бұл? Ауыстырмак деген бул деген кесипке үйрөнүү. Мисалы мен азыр повардын ауыстырууну кылып атам, ал повардын ауыстырууну 3 жылдык болот. 3 жылдын ичинде меники жумасына 1 жолу колледжге барып окуйм. 4 күн иштейм, 2 күнүм бош болот. Ошондо жумасына 35 саат болот да, ошо окуу менен чогуу 35 саат иштейм. Айлык беришет, айлык берип, анан окуудан дагы үйрөтөт да. Анан 3 жылды аяктаганда экзамен берип тапшыргандан кийин уже кесиптин ээси болуп калам да. Анан албетте кээ бир ауыстыруудар болот, 2 жылдык болот, мисалы кээ бирлердики 4 жылга чейин узун, бирок көбүнчөсү 3 жылдык болот. Практик катары иштеп, айлык алып, колледжге барып окуп. Практика менен теория бир алып берилет да. Кадимкидей лагман кантабай. Албетте биз колледжде дагы окуганда дагы ал жактында өзүнүн чоң кыйналары бар. Ал жака көбүнчө да теория деле окуй бербейбиз, көбүнчө өзүбүз деле мисал айтканда акыркы винону кантип жазалар үйрөндүк, сырды өзүбүз жасап көрдүк, ошол кухнясын жасап көрүп, даамын таттык. Анан дагы көптөгөн тамактарды ошол кухнядан жасап үйрөнүбүз колго да. Кайсы кухняларды үйрөндүк? Кайсы мамлекеттин кухнялары? Көбүнчө түрлүү. Бир эмени айта албайм, мындай
базовый айтканда көбүнчө французский болот, французский, анан кийин итальянский, немистердин өздөрүнүн албетте азиатский түрлүү баардыгын үйрөнүп чыгабыз да. Немистердин кухнясы мага калим неме сөз берет да. Жоктой сыяктуу сөз берет да. Эми тамак жесең көбүнчө түрктөрдүн тамактары көп, ошол эле дөнерлер, анан итальянецтердин пиццалары көп, концерттары көп, а немистердики сосиска менен башка тамактары бар эле. Сиздердики белгилүү дегенде шницель бар, шницеллер бар, көбүнчөсү помес, көбүнчөсү албетте мындай башка чет өлкөлүктөр айтып коет, немистер өздөрү картошка жешет депчи. Бирок чынын айтканда деле ошондой, мен өзүм иштеген фирмада заптан көптөгөн помес жасайбыз, картошкалар болот, түрү менен болот, суга кошулган, курулганы, анан пюреси менен, анан дайыма картошкалар болот ошол жакта. Картошкалар да кызык. Бизде бир жолу тамакка чакырган немис. Койдун этин, маринованный койдун этин бешевкада, самыч, жанынан бир томалак картошка бар. Топ томалак. Ана картошка жесем жумшак. Жумшак картошка. Атайын что жесем. Ана алардан соорткан тамактар аска жесем. Көп тамактар ресторандарда көп жасабайт. Тамактар ападан берип, үйдө депчи. Ресторандарда тамак жакшы болуп калат. Иштери жакшы болуп атат, абдан ыраазымын. Канча окуйсуз? Дагы буюрса 1 жылым калды. Тамак жөнүндө тамак жөнүндө айтып кеткенде, Германиянын тамак жагы өтө белгилүү болбосо, бирок булардын булочка жана нан тармактарында пекарный жагынан айттан дүйнө боюнча биринчи орунда турат десем жаңылышпайм го дейт. Анткени булочка нандын болжол менен айтканда 4000 түрү бар экен Германияда. Анан мага ошол пекарный ошол культурасы абдан жагат, түрлүү анан даамдуу болот. Буларды нанды сыйлагандан кыргыздарга окшош. Нанды аябай бакташат, согуштан кийин кандай же мен айткандай культурасы ушундай болот. Нанды аябай сыйлап. Бизде да нанды неме чыкты. Birden koysa namusun geçir. Nanda da streiktiriz. Mümkün değil işte. Ayoy değil. Ama Petrol, Bakıray'da hangat başlattı var mı? Rızıklan. Nam da kızıktı. Ama akşam. Бул ауысымды башталган чейин дагы башка ресторанда мындай жардамчы болуп иштеп кеткен. Ошол жактан чын айтсам көп нерсе үйрөндүм. Мындай карама жумуш тарабында эмес, өзүмө жеке керектүү нерселерди абдан үйрөндүм да. Мисалы, ошол тамакты ар бир адам күн сайын эле жейт да, анан ошондуктан кандай мисалы көбүнчө шашлык жасачубуз, плов жасачу, бирок аларды бир үчүн өзүм эле жасайт да. Анан ошону кантип жазылат, кандай мариновка кылыш керек, анан только ал жагынан эмес, анан финансовый жагынан да шеф көп үйрөтүп калган мага. Жанагы афганский Афгандар. Алар да кыргыздардыкына окшоп кетет, тамак аштары кичине. Алар да манты жазышат, алар пловтору бар. Анан культурасы да көп окшошмак. Что эсенге келип калсаңар, Дастанга кайрылсаңар, адресин өтүп коюп, Дастанга алып эс алып койчу деп айтам. Дастан алып коет, анан коноктор ошол эсенге алып барабыз. Қазір коронавирусқа қарата көп ресторандар жабылып қиын болып көп таасир етті ғой деп көбінше отельдерге, гастрономияға биздин фирма
анан жабылган карантин болуп жабылган марттын ортосунан баштап жабылып анан сентябрдын башына чейин жаап калды. Анан ошондой убакта азыр негизи күнүнө 400 адамга чейин тамак ачып, азыркы убакта 30-40 адамга эле жыйлап коюп атабыз. Көбүнчөсү жумушка келдик, жана сиз айткандай home office кылып өздөрү үйүндө. Игилик каалайм. Жаман. Ресторан ачып, Буюрса сиз кайда сыяктуу ресторан ачып, неме көтөрүлүп, хобби футбол жак көтөрүлүп, айтып кеткендей эле, Өнөрбенин футбол командасы бар, Кыргызстан организатор. Өнөрбенин ойноп турабыз. Футболисттер салам силерге. Урматтуу келгендер. Акыркы коронавирусқа карата да ойнобой калдык, бирок 2 жыл мурун Кыргызстан айтты. Кантип ошол идея келди? Эмне үчүн кыргыздарды чогултуп команда качан бул Германия биз өзүбүздүн областсабы же деги эле футболго кантип киришип баштады, ошол жөнүндө биринчи жолу 5 жыл мурун барып калганбыз. Биз анан барып утулуп келгенбиз. Жеңишке анан кийинки жылдар ошолдо өкүнүп калганбыз. Өкүнүп арданып калып анан кийинки жылдары ошол сиз менен таанышып, анан урматтуу акечеңиз Нурсултан деген балдар менен таанышып, Кадыр Байкелер менен анан өзүнчө бир команда түзүп барып өзүңүз билгендей эле кубок утуп келгенбиз, элчиликтин кубогу. Ал элчиликтин кубогу болсо Берлинде элчиликтин кубогу ошол элчилик уюштурат. Ал максаты менимче ошол Германияда кыргыздардын же жалпы Европада кыргыздардын бириктирүү жана тажрыйба алмашууга дейм. Анан өзүм мындай сагынычты таратып кетип, ошол жакшы атмосферада эс алып кетиш кетүү дейм максат. биз футболго барганда плов жеп, биз менен таанышып, футбол ойноп, Өнөрбеден бир команда барган, Гамбургдон 2 команда, Франкфурттон 2 команда, анан Берлинден 2 команда, Мюнхенден 2 команда, 9 команда барган. 9 команда барып, 2 группага бөлүнүп, бирisi ойноп, финал негизи кантип футбол көбөйүп Ондай дос балдар менен мындай хобби катары эле спорт, негизи өзүм спортко абдан жакынмын. Анан футболго биякта көбүнчө кыргыз байкелер достор болгондуктан дагы мындай чогулуп футбол ойноп тренировка кылып туралы деген ой келип, анан ошентип анан Берлинге да барып калганбыз. Өнөрбенин чыгыш жагында балдар көп окшойт, ошолор менен таанышып, ошолор менен Германияда спортко аябай ийгиликтен футбол 2014-жылы эмне болду? Чемпион болгондо кайсы кандай эмоциялар болгон? Германия чемпион болгондо мен ал кезде жумуштан чыккан, жумуштан бошоп чыккандан кийин көчөдө бус менен үйгө бараткан болчумун. Анан Германия гол киргизди, утту дегенде бустун ичинде олтурган балдар бусту калгасы менен ачып эле көчөгө чыгып эле элдин баары жолдун баары торолуп абдан катуу майрамдашкан болчушум да. Ошол эсимде калган да. Анан ошол жакта бус айдаган шофёр да абдан сүйүнүп машиналардын баары сигнал берип абдан шаңдуу майрамдашкан. Айтып кеткендей эле футбол аябай жакшы ойношкон. Ар бир шаарда өзүнүн футболдук командасы бар. Ар бир райондо өзүнүн футболдук командасы бар. Анан ушул райондор бири-бири менен футбол ойношуп, анан командасы болгондо дагы кичинекей балдар өзүнчө
азыр ушул жерде чоңдору анан чемпионат кайсы клубка келет мен өзүм Бавариянын клубун жактырамын. Германия жаңы келгенде бир дос балам бар болчу, дос баламды алды Бавариянын фанаты болуп анан мага ошонун формасын подарка кылгандан кийин мага кызыгып ошо оюндарын көрүп анан көптөгөн жеңишке жетишүүнү умуп анан мындай караганда ал клубда көбүнчө дагы мындай легендалар ойноп кеткен деп айтсам болот. Мен ошол жакшы көргөн ошол учурда жакшы көргөн оюнчуларым Робин менен Рибери болчу. Анан мен кыялданып жүрчүмүн дайыма ошолорду бир күнү стадионго кирип алып ошолордун чыныгы ойногонун көрөм деп, бирок алар уже ойнобой калышты тилекке каршы. Бирок жетишпей калдым. Буюрса бирок да жакшы мыкты оюнчулар бар эми. Буюрса да барып келем деген ойдасак да. бирок башка командалардын футболун көрүп жүрөсүң, барасың футболго? Барып жүрчү Барып сиз билгендей эле сиз менен чогуу Боруссия Дортмундтун барганбыз. Барып ал жакында айтсам мен ошондо биринчи жолу чоң стадионго баргам. Ушунун атмосферасы абдан мындай жылуу болгон анткени 81 миң адам батат да. 81 миң адам батат. Анан гол киргенде ошонун баары тең туруп бири-бири менен таныгып алса деле кучакташып мындай бир турган болуп атмосферасы абдан күчтүү, канаттар абдан жагат. Дастан менен дагы бир футболго барып тартабыз деген ой бар болчу. Коронавируска карата футболго жабып чогулган болбойт. Бирок эми шашпай эмгеги ачылганда экинчи эпизодун башталып. Честно говоря, бага жакпайт. Биздин Дортмундтун основной конкуренттери стала. Бирок жакында Лига чемпионов тутту да, ошондо Германиянын атынан тутуп атты. Лига чемпионов утканда Бари болду бизге. Бавариянын Боруссия Дортмундтун президенти айтты. Германиянын футболун уровенин көтөрүп атат. ПСЖ менен Бавария чыкканда баары Быйыл күрөшөбүз. Сасосунда баштап Боруссия Дортмунд менен Боруссия тарап кетет. 80 миң кишинин билети тарап кетет. 81 миң киши болсо деле ошондо билеттери оңой менен табылбай анан. Биз табып калганбыз, алдын ала бир ай мурун алдын ала билеттерди алып койгонбуз, ошондуктан барып келип калдык. Алдын ала деген жагаттан көрмөк. Бул жумуш жасасаң алдын ала терминдер коебуз. Терминдер алып, ошол күн калдырып Албетте. кетти. Бирок кээде кырсуу болуп калат, кээде кечирип каласың. Жакшы. Дагы эмне жөнүндө айткым Болду. барган Албетте баргым келет. Буюрса карантин бүтүп мүмкүнчүлүк болсо барып келем деген. Кыргызстан эмнесин сагынып атасың? Кыргызстан тоолорун сагынып атам, туугандарымды, досторумду, элим сус баардыгын сагынам. Тоолор жок. Бияктан тоолор жок, бирок Мюнхен, Бавария жакта тоолор бар, Австрияга барып биз атайын бар эс алып тоолорду көрүп келебиз. Ал жактын дагы натурасы абдан кооз. Кышында да лыжа тепкени дагы ошол Австрияга же Италия жакка барганда абдан тоолору кооз жерлер бар, бирок Кыргызстанга жетпей калат. Германияда мисалы андай жок десек болот. Булар көбүнчө чет өлкөгө барып эс алып келишет да. Бизде андай чет өлкөдө жүргөндө ушунда Кыргызстандын баркын билет экенсиң да, өзүңдүн жериңди
таза ошол барып жүргөндө дагы жака барып көлгө чыксаң ысыткан эмес муздак эмес бодрый болчу адамга жагымдуу бул жакта мен өзүм тоор болгондуктан айтып кетсем болот. Бул Германиянын жер жемиштери даамы жок да, чын айтсам. Мисалы айтсак арбуздун даамы мындай Кыргызстанда колго жабыштырып калып алга окшопчу жегенде. Бул жакты мындай суу сыяктуу эле да. Оны эчтек жабышпайт ал. Даамы жок, ошон үчүн көп жегим келбейт да, бирок алма деле жебейм. Кыргызстандын алмалары, бал ширин пайдалуу. Кыргызстанда кайтып келип Кыргызстанда жашоого ойлор келеби? Кыргызстанга барамыз деп ойлойсузбу? Албетте Кыргызстанга барам. Бирок азырынча мен бул жактан билим алып, тажрыйба алып, анан өзүмдү кичине өсүп өнүктөрмөйм. Кыргызстанга барып ошол тажрыйбамды, билимди бөлүшкөнгө даярмын. Ойлогон максатыңыз эмне кызыктуу? Германия жөнүндө Германия жашоосу жөнүндө кандай? Немистерди айта кетсек, аптан 3-жыл болушат, пунктуальный болушат, жана аптан 22 болушат. Азыр болушат, ошол актыма жагат. Германиянын үстүнөн карап жашоосун алып бергенде көбүнчө адамдар жумасына 40 саат иштегендиктен, жумасына адамдардын жашоосу мындай эме эмес да, Кыргызстанда флексибил эмес да. Спонтанно Кыргызстанга чыгып, ишке чыгып, туугандар менен жолугушуп, эметип, мындай аралашып, топ мындай экскурсияга чыгышат да. Бул жакта көбүнчөсү бар тең уже жазылганда алдын алачы. Бул жумада ушундай интервью көбүнчөсүн жылына уже 1 жыл алдын ала пландап коюшат да. 1 жыл, 10 жыл, 5 жылга чейин көп жыл алдын ала пландап койгондан бар да. Спонтанность асты. Ошонусун кичине сагынып кетесиң да. Алар жумушка келгенде жылдын башында компьютер берет, айтат да. Ошол жылдын аягына чейин 29 күн бар, анан ошол жазып кой дейт. Мен жайында эмне кылам? Октябрда билбейм эмне кылам, азыр айтып атайын, октябрь келгенде калат десем. Жок, сен азыр жазышың керек деп. Башында айтканда азыр болсо карап, мектептер болушунча каникул. Октябрда каникул канат, онда самарга мектеби да кызык. Бизде 3 ай каникул болсо, буларга быйыл энергияда жунда каникулга, анан августтун 10-унда кайра. Бирок мындай алганда немистер каникулдарды абдан бөлүшөт мындай. Остерферien мисалы апрелде 2 жума неме кылатчы. Каникул болот апрелде 2 жума, анан күзүндө мисалы октябрда 2 жума кылып мындай каникулдарын абдан бөлүшөт. Мындай Кыргызстанда окуттарга караганда ошо мектептерден көбүнчөсү майдын аягынан сентябрдын 1-ине чейин каникул 3 ай катар мененчи өзүн кылычы. Бул жакта деле мындай чогуу эсепте келсе деле 3 ай чыгат болот. Жылга бөлүп жылга 2 жума мындай өтө узун берип салбайт да. Энергияда кыргыздармен дегеле Германияда кыргыздар менен көп аралашып, өткөрүп Бул көп тааныштар, көп достор, өзүм көп саякаттаганды жакшы көрөм. Анан ар бир чарга барган сайын ушундай достор менен, тааныштар менен жолугушуп, бизге жардам берип, балки чогуу шаар көрсөтүп же
пикиринче НРВга айтканда СМГ же жакын шаарларга келип калса чогуу мындай жардамдашып шаарга чыгып аракет кылам. Кайсы мамлекеттерге, кайсы шаарларга саякат кылдыңыз? Кайсы жакка? Италия жакты. Быйыл Италияга барып келдим. Аттан ачык болушат экен, мындай тамактар да абдан даамдуу экен. Барганда байкап калдым. Францияга барганда Франция кол абдан кооз шаар. Бирок мындай мен үчүн жашоого мен үчүн мындай элестете албайм да, биринчи алдыдан турист болуп барып келгеним үчүн жакшы эле. Мен үчүн эң жакшы жашай турган жери Германия го деп ойлойм. Анткени бул жакта өзүңүз билгендей эле страховкалары, страховка тарабы да абдан күчтүү, медицина жагы да абдан өнүккөн. Эч мындай адам болсо иштегенден кийин ошого мындай страховка төлөнө берет, анан төлөп бүткөндөн кийин анан балким жумушсуз калып калса, ошол акча кайра төлөнүп берет, анан үйү болот, жаткан жери болот, тамак болот, медицинский страховкасы болот. Ошол жагат. Социалдык тармагы Социалдык коронавирус убагында коронавирус убагында карантинде үйдө жаттык боюнча, анткени бияктан закон чыккан, башында вирус жаңы таркап атканда көп топтоп адамдар жолуккан болбойт деп, анан көбүнчө мен өзүм илим менен болот деп үйдө болдум. Анан алыс жака да чыкканга уруксат берилген эмес, анткени мен да жумушка дагы спонтанно чакырып калышым болушу мүмкүн да. Анан көбүнчө үйдө эле көрдүм, анан уже вирус азайып калгандан кийин кичине чыткыр эле чыгып саякатка келип атам. азыр кандай ситуация болуп Германия? Азыркы маалда кыйын болот, анткени окуу башталды. Бирок окууда, жумушта деле ар бир адам маска тагынып жүрүш керек, аралыкты кармаш керек, 1,5 метр, 2 метр аралык болуш керек. Дагы мындай нерселер. Дагы эми экинчи толкун келет деп айтып атышат. Ошол экинчи толкунга карашы текшерүүлөр да көп болуп атат. Жумушта, окууда дагы атайын проверка болуп, адамдар келип текшерип, абдан строго болуп атат. Мен кече статистиканы карасам, жери чет мамлекеттерде, Францияда, Италияда, Испанияда экинчи толкун башталып көтөрүлүп барып атат. Мен бир статья окудум, ал жакта айтат, мурда оорубаган райондор ооруп баштады дейт. Анан биринчи толкун ооруп атканда больницага келип, анан ооруп аткандарды гана тест кылып, ошол статистикага кошсо, ал баарын кошуп тесттер системага коюлуп, бессимптомдуулардын баарын кошуп, анан ошондуктан статистика көбөйөт. Бирок жаз караганда андай чоң кабыз болгон жок. Италияда аябай Римде болду эми. Менимче индигизмди бир жазында чыгып атат. Бул жакта Германияда эксперттер айтып атышат, вирус эмки жылдын апрель айына чейин созулушу мүмкүн. Айтып кеткендей, Германияда өзгөрүш дегенде вирус боюнча кандай таасир этет дегенде, көбүнчө мен Германиядан чет өлкөгө чыгып келген адамдар сөзсүз карантинге жаткырып, анан тест тапшырып атышат. Азыр жада калса границадагы мисалы Голландия, Францияга барып келген адамдар дагы карантинге жатып тест тапшырууга мажбур болуп атышат. Германиянын аябай
катуу кармап, башка өндөрүнүн саны аз болду. Анан экономикасы да кулап калган жок да негизи. Немистер күчтүү туруп бандап туруп анан кармап. Бул жактын ошо таң калганым закон чыгарды, мисалы 27 апрель болчу. 27 апрелде ар бир адам магазинге киргенде или зданияга киргенде, имаратка киргенде сөзсүз маскачан болуш керек деген. Анан закон 27 чыкты. Мен 28 күнү магазинге кирсем, ар бир адам бүт бартең маскачан жүрөт. Ушундан мындай таң калдым да. Мындай закон чыкты, эртеси эле элдин баары өз менен өзү болуп, законго баш ийип жана өзүнүн ден соолугун сактап атышат да. Өзүнүн ден соолугун жана тааныштарын, туугандарын. Магазинге кирсем, официанттар менюларды коюп, менюларды объективди коюп. Артынан адамдар да аралык кармап, мен да башында көнүп калган адатта эле бир улуу кишке ошонун артына мен өзүмдүн продуктларын коюп, андай урушкан. Аралык кармабайсың да, анан кийин болгон отоктун баарын алып алып туруп, анан 2 метр артка туруп, анан алкыйкагандай мен артымда адамдардын баары тең магазинди айлантып очередь болуп калды, баары тең 2 метр. Биринчи карантинде магазиндер биринде тапшырды да. Коркунучтуу аябай. Чынында аябай коркунучтуу эле болду. Бизде да көбүнчө азык түлүктөр магазиндерде да мисал ала кеткенде туалеттин бумага жок калды, баары тең талап этишти. Мындай адамга керектүү ун, май, жана рожкилердин баарын алып кетип атышты. Башында ошо коркунучтуу болду. Көбүнчө адамдар көптөгөн алдын ала алып коюшты. Рахмат. Жакшы айтмакчы, бизде Telegram канал бар. Негизи биз социалдык сеттердин баарында барбыз. Instagramда барбыз, Facebook'та барбыз, Twitter'да барбыз. Бизди эрчи фидбек берсеңиздер болот. Анан ошо Telegram каналда эске калган паркта жүргөндөн жаныбыздан койсо анан ошо Telegram каналда Сибирде жашаган Өмүрбек деген бала бар. Өңкө салам. Анан ошол сурам эле коноктордон өткөндө бир суроо бердиңиздер. Германия жөнүндө айтып жатат. Кайсы шаарга барсам Германиядагы жашаш үчүн кайсы 3 шаар, топ 3 шаар. Менде өзүм кандай десем, ушул Руhrgebiet деп коет, ушул регионду ушул жакта кайсы мындай көп убакыт өтүп, аптан мындай жаштык өтүп кетсе болот, ушул жакта чоңойтуп кетсе болот. Ар бир жолдорун билесиң, бул жакты анан өз үстүнө ушул Ruhrgebiet жагат. Экинчиси болсо Heidelberg жакшы, Боз шаар. Анан Мюнхен. Heidelberg'de да. Heidelberg'e да жакын таанышабыз. Ушу менен биздин подкаст аяктады. Көрүп калганыңыз үчүн рахмат. Суроомбек. Көрөрмандарга суроо. Жок, ал башка. Биз азыр мындан кийин дагы улантабыз. Өзүнчө журналистик проект да кош болот. Более динамично подкаст болот. Apple подкасттан болот, Spotify'дан, Google подкасттан, ошол жактан категория чыгат. Anda